Баарыңыздарга салам. Бул Ред подкаст Кызыл Кыянын үнү. Бүгүнкү биздин чыгарылышта дагы бир өзгөчө конок менен маек курабыз. Буюрса биздин бул чыгарылышыбыздын коногу шаардык кеңештин депутаты жана шаардык бюджетный комиссиянын төрагасы Алишер мырза шаар үчүн көптөгөн жакшы ийгиликтүү иштерди алып барып аткан биздин депутат байкебиз. Буюрса жакшы бир продуктивный элдин көптөгөн көйгөйлүү суроолоруна жооп алабыз деген ишеничтебиз. Бүгүнкү чыгарылыш жөн гана өсүртөн бир маек эмес. Кеңири ар бир вопросторду ачык, айкын ачып, элдин башындагы чоң суроо белгилерди жооп алабыз деген үмүттөбүз. Алишер эке, кош келипсиз. Кошубак болсун. Чынында эле азыркы күндө баарыбыз билебиз, өтө жакшы негизи азыркы инфраструктураны карасак, жана башка алдыңкы иштерди карасак, ийгиликтүү иштер алып барылып атат. Ошолордун эле катарында көйгөйлөрүбүз дагы деле уланып атат. Биз бул көйгөйлөргө кирерден мурда өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз, сиз каерде төрөлдүңүз эле, каерде окудуңуз эле, кыскача. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Кызыл Кыян шаарынын тургундары, баарыңыздар амансыздарбы? Мен Каримов Алишер. 1986 жылы Кызыл Кыян шаарында төрөлгөнмүн. Жана ошондой эле ушу Кызыл Кыян шаарында номер 9-чу мурда Панфилов орто мектеби эле. Ошо Панфилов орто мектебин аяктап, 2004 жылдан Китеп Батку университетинде финанс, кредит, экономика бөлүмүндө окуп, андан кийин эл катары эле биз дагы мигрант болуп иштеп келдик. Ал жерде стройкаларда жүрдүк, повар болуп иштедик, көптөгөн жумуштарды кылдык эл катары эле. Ошол андан кийин келип бул жерде биринчи ишим ушул өзүм спортто жүргөнүмө байланыштуу, ушул дене тарбия мугалим болуп ишке кирип 2015 жылы, ошол эле жылы дене тарбия кесибин окууга тапшырып, мына КГПИге ал жерде аяктап, азыр эми мугалимдик иши дагы алып бартабыз. Окуучуларга, жаштарга тарбия берип, жана ошондой эле ошол саясатта ушу 3 сабыктан бери шаардык кеңештин депутаты болуп, элге кызмат кылып жүрөбүз. Политикага кантип келип калдыңыз эле? Башында эмне түрткү болду политикага келишиңизге? Саясатка келгеним эми мурда биз ушул шаарыбызда чоңоюп, көптөгөн эми мурда эми телефон жок, мындай бизге проблема жоктой эле сезилет эле да. Анан чоңойгон сайын уже финансы жак жетпейт. Бир шаарыбыздын бир эс ала турган жерлери жок. Ошентип жүрүп 2015 жылдары ошол саясатка аралаштык. Анда дагы кантип аралаштык? Ошол эми мурда ар шайлоодо ага кызмат кылып берип, буга кызмат кылып берип, эми ошентип жүрүп, анан акыры өзүбүз дагы эмне үчүн биз болбосок ким деген суроо болду да. Ошондой биз болсок ким деген суроо болуп, анан ошентип андан көрө биз өзүбүз аракет кылайлы, элге ушундай кызмат кылып берели деген бир максат болуп, ошо 2015 жылдан бери ушул саясатта келатабыз, элге кызмат кылып. Саясатта чоң амбицияларыңыз, чоң кыялдарыңыз барбы? Мисалы үчүн бир спортсменди айталы. Ал шаардык турнирди жеңсем, анан республиканскийди жеңсем, анан Азияны алсам, анан Олимпиаданы алсам деген кыялдар бар. Сиздин эле политикада кыялдарыңыз барбы? Мисалы үчүн азыр шаардык депутатсыз, эртең мисалы үчүн мэр болуу кыялы, анан губер, анан балким элге кызмат кылып президент болуп иштеп берсем деген чоң кыялдарыңыз кайерге чейин же ушул депутаттык менен чектелип кала бересизби? Эми кыялдар ар бир инсандын кыялы болот, жогорулаганычы. Эми биздин кыялыбыз эми биринчиден жараткан Алланын берген насыбы. Биз кандай кыялданбайлы, Алла Таала ошол жерге жеткизсе, биз кандай иш болбосун, эмне болбосун кызмат кылганга даярбыз. Бирок бүгүнкү күндө мен ушул негедир Кызыл Кыядан нары чыккым келбейт да. Өзүм шаарымда ошол өзүбүздүн шаарыбызды өнүктүрүп, бир результат көрсөтсөк, анан кийин мындай бир башка жака ылтынсак болот да.
эми шаарыбыз мынантип эми жакшы, Кудайга шүгүр, бүгүн саясатта, бүгүн деги эле бийликте жакшы иштер болуп атат. Кудай буйруса, ойлойм, ушу 5 жылдын ичинде Кызылкаш шаары дагы бир чоң өзгөрүүлөргө келет. Андан кийин бир кыялданып, бир эми ал жакта иштейин деген бир. Азыр чындыгында только ушу элге кызмат кылыш, элди ойготуш, ошол шаарыбызды өнүктүрүш. Азыр ушул шаарыбыздын жылдардан бери келаткан эң чоң көйгөйү, маселеси бул таза суу. Таза суу маселеси азыр көп, даже Кыргызстан боюнча эле көп жерде тренд дагы болуп кетти, Кызылкаш суусу деген. Эмне себептен биздин Кызылкая жылдардан бери ушуга чейин 2 күндө бир 1-2 сааттан суу ичип келатат. Жана бунун мындай конкреттүү бир жооптуу кишиси барбы, же кайсыл жерде ошибка болуп атат, кайсыл жердеги проблема болуп атат, биз таза суу иче албай атабыз. Жакшы суроо болду. Бул таза суу өтө көйгөйлүү маселе болуп, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кызылкаш шаарыбыздын 3-чү округтан жогорку кеңеште депутат болуп барды биздин Аматов Жаныбек Жеңишбекович. Ал дагы жогорку кеңеште көтөрдү. Кечээ курултай болду. Курултайда дагы Талант Абылкасымов делегат, ал дагы суу боюнча көтөрдү. Элдин көйгөйү, эң биринчи көйгөй ушу суу болуп атат. Аны эми кантип түшүндүрсөм, бул эми илгертен Союздан бери болгон проблема да. Союзда ушул трубалар келип, через электричество менен, насос менен келип калган. Себеби биздин Кызылкаш шаарыбыз азыр Исвайрам дарыясынан ичет. Исвайрам дарыясы эми көбүнчө Кызылкаш шаарынан ылдый турат да. Азыр эми келечекке пландар болуп атат. Ушул самотек келе турган проекттер. Кече өзүңүздөр деле көрдүңүздөр окшойт. Ал курултайда да көтөрүлдү. Кудай буйруса, ажообуз колдой берсе, бул ишке ашкан болсо, самотек суу келген болсо, Кызылкаш шаарынын деги эле Кызылкаш шаарынын эмес. Бул Учкоргон айыл өкмөтүнүн, Боз, Кантак айылдарына кирет. Жана ошондой эле бул сууну уулап, негизи чоң проект, дальше уулап, мына Өрнөк, Көкжарга чейин алып барса болот да, бул самотек суунчу. Негизинен ушул жерде мындай маселе логикалык караганда, мындай сырттан бирөө караса, Кызылкайдан эле билбейм бир канча километр арыда мындай чоң дарыя турат дагы, анан шаарыбыздын жылдардан бери суусуз турганы ушуга чейинки чечилбегенде, билбейм, бюджеттик вопрос, финансовый вопрос болдубу, же просто эле мындай решение жок болдубу? Эң негизги бул жерде финансовый вопрос да. Бул жерде азыр проекттин өзүгө эле 30 миллиондай, 30 эмес, 23 миллион акча каражаты сарпталат экен да, проекттин өзүнө эле. Ал эми долбоор бүткөндөн кийин долбоордун жалпы сметасы эми мындай үстүртөн алганда 1,5 миллиард түзүп атат да. Сомду. Ал эми бул деген биз Кызылкаш шаарыбыздын бюджети бүгүнкү күндө 2025-жылда 201 миллионго бекиткен элек. Мына салык инспекциясы иштеп, буну 235-240 миллионго чейин көтөрүп берди. Кудай буйруса, эртең 26-жылда андан көтөрүлсө, бирок 1,5 миллиард деген бул акча жок да бизде. Эми азыр ошонун үстүнөн биздин шаардык бийлик иштеп атат. Кудай буйруса, булактары бар. Ошону ишке ашырсак жакшы болот. Азыр мына шаардык бюджетти 2025-те 201 миллион дедиңиз. Бул биз бюджетти бөлүштүрүп жетишип атабызбы? Же буга чейин кандай болду эле? Мисалы үчүн биздин шаардык бюджетти биз толук колдоно алдыкпы, эффективдүү? Шаардык бюджетти албетте биринчи шаардык бюджетти жылдын башында ушу мэрия тарабынан иш пландарды алып келет шаардык кеңешке. Аны отурумда карап, аны ушул сессияга сунуштап, 31 депутаттын макулдугу менен бекитилет да. Ал эми кандай финансы иштер болбосун, мэрия тарабы кайрылат шаардык кеңешке. Аны биз бюджет комиссиясы тез арада карап, себеби биз чозуп жүрө берсек, система токтойт да. Чечимдер керек, шаардык кеңештин токтомдору керек. Ошонун негизинде, ушул токтомдун негизинде шаардык аткаруу бийлиги ишти алып барат да. Ошого быйыл биз
жылы бардык мэриядан, муниципалдык ишканалардан түшкөн каттарды убактысында карап, убактысында чечип, жакшы иштер болду. Буюрса 2026-га дагы Кудай кааласа. Азыр 3 чакырылыштан бери сиз келип атасыз да, бул жакшы эле бир период. Ушул периоддун ичинде шаардык бюджетте акча туруп калып, ал колдонулбай калган случайлар болдубу? Бөлүштүрө албай калган. Болот. Эми бөлүштүрөсүң жылдын башындачы. Бирок эми бизде баягы тендер деген нерсе бар, портал деген нерсе бар, проект деген нерсе бар. Ошол эле бизди колду кармап, бүгүнкү күндө проектчик бизде адистерибиз жок. Ошол жок болгонуна байланыштуу биз аксап отурабыз да. Проекттерибиз даярбайт. Человеческий факторго байланыштуу. Ооба, мына мисалы үчүн Баткен өнүктүрүү фондунан акчалар берели дейт, проекттерибиз жок болуп калат. Проект жасайлы деп акчаларыбыз бар, проектке, порталга проект жасаган койсок дагы адам кирбейт да. Проектчиктер кирбейт дагы, кирсе дагы чозулат ал. Бир проектти мисалы үчүн бир проект жасаган утту порталдан, ал проектсин оңдоп түзөп бүткү чейин бул 3 ай, 4 ай, максимум 5 ай өтүп кетет да. Ол өтүп кеткенде бул уже биздин бюджетибиз ошол жерде заморозка болуп турат да. Себеби ал порталдан утту, бул акча уже бүтсө, акча берилет. Ошол себептен азыр эми биз ушул убакыттан пайдаланып мен дагы ушу проект менен иштеген жаштарды чакырып кетет элем. Проект менен иштей алсаңыздар, келиңиздер мэрияга. Биз да жардам берели, ошол жерде отуруп, Кызылкая шаарын өнүктүрүп проектсине бир жакшы жолго түшүрүп алсак, шаарыбызга өтө чоң плюс болот да. Экинчи дагы бир маселе, бул кир суулар дейбизби, жанагы сточный воды, очистные сооружения. Бул бизде менин кабарымча көп эски СССРден келген немелер менен келип атабыз да. Сыркындуу суулар. Ооба, сыркындуу суулардан. Катастрофический мындай положенияга келип калышыбыз мүмкүнбү? Азыркы состояниясы бир аварийныйга жакыныраак турабыз да. Бул эртең билбейм, жакшы бир чечимдер эртерээк кабыл алынбаса, балким Кызылкайда бир экологический катастрофа алып келиши мүмкүнбү? Албетте, бүгүнкү күндө өтө плачевный состоянияда турат. Себеби эл көп, бүгүнкү күндө официально 62, бир 65 миң болгон болсо, неофициально 120 калк жасайт да. Ал калктан эми канализация бүгүнкү күндө өтө плачевный состоянияда. Бүгүнкү күндө дагы ошол канализация боюнча иш алып баратат мэрия тарабы. Аны кеңеш дагы колдоо берген. Ошол сооруженияны толугу менен алмаштырып, жаңылап, анан альтернативный дагы мына бизде базардын нар жагда Сухой Сай, Восток 2-1, БАМ жактарга отдельная канализация проектси түзүлүп атат. Кудай Сроктору барбы? Сроктор эми бардыгы келип туруп, ушул финансы жагына, анан проект жагына келип такалат да. Акчалар Кудай буйруса бар. Кудай буйруса бунун үстүнөн иштеп атышат. Ушул проект ишке ашкан болсо, альтернативный дагы биздин Кызылкая шаарынын азыр жарымыда канализация бар. Мына микрорайондо мына парк жакка карап кеткен жактарда бар. А мына базардын бул жагы да жок да. Ошол азыр биз проект кылтабыз, ушул канализацияны алып келип, мына ушул Кылполоттон алып чыгып, Восток 2-1 жака чейин алып барып, ал жерге себеби ГИКке дагы 4 гектар жер бөлүп бергенбиз. Ошол ГИКте ГИК канализация болбосо кура албайт экен да. Азыр ошол план негизинде ошол жака проекттерди жасап атат. Азыр эми Кудай көрсөтпөсүн, кокус ушул убакыт созулуп атат да. Ушул убакыт созулган учурда бир жаман бир кабар болуп кетсе, же мындай катастрофа болуп кетсе экологический, буга ким жооптуу болот? Жооптуу албетте бул жерде биринчи мэрия болот. Анан ошол сфераны контролдоп турган башчылар жооп берет да. Кудай буйруса, эми Кудай сактасын, эми бирок алдын ала иштер, чаралар көрүлүп атат. Ошон үчүн мына жылына машинадан техосмотр кылабыз го. Ошентип ар бир ишкана өзүнүн, мисалы үчүн водоканал өзүнүн трубаларына бир обход кылып чыгат. ТЭЦ өзүнүн кышкы даярданууга өзүнүн трубаларын карап чыгат. Эми силер айткандай бул
кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Ар кандай кырсык карап чыгасың, бирок барам дагы бир проблема чыгат да. Проблеманын үстүнөн иштешип, ушундай иштерди алып барышат. Биздин шаарыбыздагы дагы бир эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү мусор көйгөйү. Мына билебиз, азыр биздин Кара-Козуда, Кара-Козунун үстүндө мусорный полигондорубуз бар. Бул биринчиден жанагы күйгөн мусордун ысынан, андан сырткары негизи эле шаардын мусор көйгөйүгө кандайдыр бир жакын арада решение күтсө болобу? Кандай иш алып барылып атат? Ооба, бул таштандылар боюнча өтө бул биринчи маселе суу болсо, экинчи маселе бизде таштанды болуп атат да. Бул таштанды Кызылкай шаарында бүгүн өтө көп. Келечекте ооба, азыр Кызылкай шаарынын мэри тазалык ишканасына тапшырмасын берди, штаттарды көбөйткүлө, айлыктарын көбөйткүлө деген. Аны шаардык кеңешке алып түшүп берсе, шаардык кеңештин депутаттары макулдугун берсе, Кудай буйрса штаттары көбөйүп, айлыктары көбөйүп, жакшы иш болот деген ойдобуз. Бирок бул биз тазалык деп иш ачкандан кийин тазалык ишканасы бар экен деп туруп шаарыбыз тазалыкка эле жүктөп койбош керек да. Себеби ал жерде тазалыкта жалпысынан 103 эле штат бар да. Бизде 120 миң калк болсо, неофициально 103 штат бар тазалык ишканасындачы. Анын 10-15 машина минет, 10-15 тех, 10-15 дворник, 10-15 ошондой мусор жүктөйт. Анан айлыктары деле алардын бүгүнкү күндө документация иштерин отурган бухгалтериясы бар, адиси бар дегендей ушундай 103 эле штат да. Эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 103 штат, 103 адам, анын деле жарымы макул 80 мусор тазаласын, тазалап бүтө албайбыз да. Аны мен ойлойт элем, ушу элибизди кичине ойготуп, элибиз дагы жардам берсе, мусорду таштай турган урналарга же болбосо портелерге жүктөп, чоң свалкага барып ташса жакшы болот эле деген. Бул тазалык маселесинде, мисалы үчүн, бийлик тараптан эле мындай өйдөөдөн бир программалар киргизилеби? Мисалы үчүн мектептерди айталы, ошол азыр бул бир аз 10 жылдык, 15 жылдык план да, мисалы үчүн азыркы күндөн баштап эле, мисалы үчүн мектептерге, садиктерге же башкаларга кандайдыр программанын арасына тазалыкты кошуп кетсе, же болбосо шаарыбыздын медийный лицолору бар, жанагы соц тармактарды алып барган кишилер, ошолордон көп элге таратуу жасаса, ушундай бир иш-чаралар менен элди тазалыкка чакырыш. Сиз айткандай эле, чындап эле бул тазалык ар бир адамдан башталат. Ар бир адам өзүнүн территориясын, ар бир бизнес, ар бир үй, ар бир өзүнүн гана территориясын таза кармаса, шаар таза болот да. Бирок ошол азыркы күндө болбой атат. Бул элге түздөн-түз ишкана менен эмес, элге түздөн-түз баягы B2B дегенге окшош эл менен иштешкен программалар азыр жүрүп атабы, же мындай тапшырмалар берилип атабы? Элге кантип жеткизебиз тазалыкты? Элге эми эл кандай десем, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, тазалык ар бир адам өзүнөн башталыш керек да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп бекерден бекер айтылган эмес да. Ар бирибиз ушундай ар кандай бир обычный эле бир колубузда жеп бүттүң бананыңды ошону алып барып туруп мусор сала турган жерге таштасаң макул. Эми шаарыбызда азыр мына молодежный көчөлөрдө урналар аз, но бирок аз болгон чакта эле сен кармап урна бар жерге алып барып таштасаң да, бул плюс да, бир плюс болот да шаарыбыз үчүнчү. Ал эми мына тармактарда биз деле айтып атабыз. Мисалы үчүн сиздер айтсаңыздар болот. Ушун эл эми чыгып бул жерди тазалагыла деп айтпайт экен да. Айтат, тазалагыла, тазалык келип тазалап кетсин дейт экен да. Эми ошол эле бардыбыздын колубузда телефон бар да. Тартып туруп, мына эми көрүп атабыз да соц тармактарда. Тартып туруп, именно мусор жерлерди тартып туруп, мына ал жер мусор. Келип тазалабайсыңарбы деп айтат да. Ал мусорду ким кылды? Тазалык, мисалы үчүн жүктөп машинасына кетип атып, мына ал жер тазарак экен, мусор таштап коелу деп таштабайт да. Тазалык ишканасы жетишкен жерлерин алып кетти.
Мисалы үчүн урналарды атайын коюп берди, чоң урнал контейнерлердичи. Ошонун алдын даже мусор кылып, ошонун ичине даже таштабай, сыртына таштап коюшат да. Өтө өкүнүчтүү небелер болуп атат. Медийный жактан эми туура эми кайрылыш керек. Азыр биз дагы иш пландары болуп атат. Кудай буйрса, биз дагы колдон келишинче ушул соц тармактарга чыгып кайрылып атабыз. Биз дагы азыр эл чыгып кайрылыштын ордуна наоборот азыр бийлик чыгып келиңиздер мына жерди оңдоп коелу, келиңиздер мына жерди мындай кылып коелу деп кайра бийлик чыгып элге суранып атат да. Наоборот болуш керек да, эл сурап келиңиздер мэрия тарабы, урматтуу депутаттар, жардам бериңиздер, мына домубуздун алдын же көчөбүздү оңдойлу. Сиздер кандай биз мына ушундай иштер кылтабыз, ушуга салым кошуңуздар десе, шаар бийлиги карап турбайт, жардам берет. Ошол эле тазалык, ошондой эле. Азыр могул тазалык айрыкча бул ушул азыркы көйгөйдү айтып атам. Бул бир эле Кызыл Кыя эмес. Бул Ош, Бишкек, негизи эле Кыргызстанда аябай чоң проблема да. Анан бул биз азыр тазалыкта Бишкекте заводдор курулду, бирок биз азыркы учурда көмүп атабыз да мусорларды. Көмүп атабыз, башка кылып атабыз. Бирок бул эртеңки күндө бир 20-30 жылдан кийин бизге жанагы мусор жердин асты менен суу менен кайра биздин ичүүчү сууларга келишин, жана эртең мына эме урбанизация чоңойгон сайын биз ошол жерлерге барып кайра жашашыбыз керектигин, ал жердеги эртең мутация проблемалары болот, эртең биз ичүүчү суудан бизге оорулар келиши, кыскасы ушул маселелерге алдын ала, мисалы үчүн азыр моментальный 5 жылдык план эмес, бир 15-20 жылдык пландарды эске алып, азыркы мусордун көйгөйүнү башкачараак чечебизби же ушундай эле көмүп кете беребизби дальше? Жакшы суроо бул. Кече бир жума алдын эле бизге бир инвесторлор келип, ГЧП деп коет, государственный частный партнерство деген бир компания келип, бизге презентация кылды. Анда көрдүк, ал жерде ушул таштандыны кайра переобработка кылып туруп, ошол жерден мөмө жемиштерге витамин чыгара турган, деги эле ушундай иштер кыла турган проектин көрсөттү, бизге тааныштырды. Ошонун үстүнөн азыр биздин шаарыбыздын мэри Бишкекке барып, азыр эми ошол боюнча маалымат алып, ошол ишти бүтүрүштүн аракетинде жүрөт да. Кудай буйрса, ошол иш планга ашып калса, ал жерге мусорду переобработка кыла турган кайра ишкана болот деген чоң үмүттөбүз, Кудай буйрса. Шаарыбыздын жолдору болсун, тротуарлары болсун, ошолор жөнүндө дагы кээде маселелер көтөрүлүп калып атат да. Мисалы үчүн кече эле хайп болуп кеткен мына Атакул мырза келди. Атакул мырза келип жанагы жолдон пешеходдон өткөн жердеги проход, андан кийин дагы бир мына эме жакта эле могул Кылполот жактагы дагы бир пешеходдон өткөн жерде жок эле. Ошого окшогон маселелерди мисалы үчүн көтөргөндөн кийин эртеси күнү реакция болуп оңдолуп калып атат да. Ушундай маселелерди балким бир портал ачыш керекпи же мындай бардык элдер, балким мамлекет жак чынында эле жетишпей калып аткан болушу мүмкүн, балким чындап көрбөй калып аткан болушу мүмкүн, балким шалакылык болуп аткан болушу мүмкүн. Ошол маселелерди балким бир портал ачылса же бир нерсе болсо быстрый реагирование, элдер мисалы үчүн барып туруп ошол көргөн жеринен тартып көрсөтүп эме кылса, ушинтип чечсек бат чечилеби? Бул именно медиага чыккандан кийин чечилиш керекпи дегенмин да. Ооба. Бул Кул Атба көчөсүндө болгон иш-чараны айттыңыз. Ал Кул Атба көчөсү эми Атакулду баардыгыбыз тааныйбыз. Ал азыр Кыргызстан боюнча бир атактуу бир блогерлердин бирөөсү. Алардын блогторун даже мамлекетибиздин бийлик башчылары карап турат да. Ага реакция кылбаса жазасын алышы мүмкүн дегендей да. Ал эми бул Кул Атба көчөсү, бул аны Минтранстын балансында турат бул көчөч. Если биздин шаардын балансында болгондо бул күнгө чейин оңдоп түзөп коет эле. Бул трасса эми бул Минтранстын балансында турганыга биз бул жака бир эч кандай бир салымыбызды кошо албайбыз да. Сунуштар киргизишибиз мүмкүн. Ал жерде мындай кылып бергиле, бул жерге пешеход кылып бергиле, светофор коюп бергиле деп. Бирок алардын дагы өзүнүн иш планына карап, бюджетине карап кылышат да. Себеби бул Минтранстын жолу өтө чоң жол да.
Ал эми шаардын ичидеги тротуарлар, ооба, албетте биз аны сессияларда, отурумдарда көтөрүп атабыз. Кудай буйруса 2026 жылы бир STEAM грант долбоорубуз ишке ашып калса, шаарыбызда мына Масалиев көчөсү, мына 60 жылдык көчө, ошолор полный тротуарлары, жолдору кеңейтилип, молодежный көчө бүгүнкү күндө проекттери даярдалып атат. Жолдору кеңейтилип, тротуарлары кеңейтилип, жана ошондой эле 20 жылдык көчөсү бар. Ал дагы проектиси даярдалып атат. Биз ушундай сунуштарды берип атабыз. Бизде ушундай тротуар болсун, тротуардын алдында, жанында сөзсүз түрдө жашылдандыруу болсун. Жашылдандыруу болсун жана жашылдандыруудан жаңы бактарактарды отургузайлы дегенчи. Бизде билесиздер, бакат терек, чынар терек, дагы кайра агач, уже эскилиги жетип алардын немеси. Уже жаңы бир жашылдандырууга өтүшүбүз керек деген чоң сунуштарды берип атабыз. Кудай буйруса аны мэрия тарабы кабыл алып, бүгүнкү күндө проекттер иштелип чыгып атат. Кудай буйруса эми buncha көп ишти бир жылда эле аткарыш кыйын. Барып ушу айттым, ушу 5 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болот, Кудай буйруса. Шаарыбызда мыйзамсыз курулуштар барбы? Шаарыбызда мыйзамсыз курулуштар. Негизи эле азыр мисалы үчүн жер жетпей аткан учурда, же мындай бир жер татыштык учурунда мыйзамсыз курулуштарга каршы же убагында курулуп калган, убагында бир мындай башкача бир себептер менен келип курулуп калып, ээленип калынган жерлер, ошолорго кандай иш-чаралар алып барылып атат азыр мэрияда? Ал мыйзамсыз курулуулар боюнча иштер болуп атат. Мисалы үчүн мына Январскийде банялар бузулду. 2026 жылдагы уланат ал иштерчи. Мына Ирадан аргы, тешик аргы канал деп коет. Анын боюну 4 метрден бузушту. 2026 жылы алар уланып көп иштер болот. Эми бюджетке жараша иш болот да бардык жердечи. Бюджетибиз жетишинче иш алып барабыз. Анан мыйзамсыз курулуулар бар бүгүнкү күндө, бирок мен айта албайм именно кайсынысы деп. Аны ошо укук коргоо өкүлдөрү бүгүнкү күндө иш алып баратат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүн мамлекетибиз боюнча бул иш-чара жүрүп атат. Көптөгөн заводдор мамлекетке кайтып, шаарыбызга кайтып, жакшы бир бюджеттерди алып келип берип атат. Азыркы күндө мамлекеттик структурабызда дейбизби, негизи эле коррупцияга каршы өтө чоң иштер алынып барылып атат. Бирок ошол жерде дагы деле сиздин жеке оюңузча дагы деле мындай дырка деп коебуз, тешиктер калдыбы? Же азыркы күндө толук коррупция жабылып калдыбы? Менин көз карашым боюнча эми биз мэрия менен тыгыз байланышта болгон үчүн мен мэрия тарабынан эле сүйлөй алам. Муниципалдык ишкана боюнча, мисалы водоканал, тазалык, булар муниципалдык ишкана да. Алар биз менен тыгыз байланышта. 6 айлык, 9 айлык, 1 жылдык отчетторун берип турат. Ал жерге бизге көрүнүп эле турат иш-чара иштери. Жана ошондой эле мэрия, ДМС. Ушул сферанын ичинде мен ушул 2020 жылдан бери мен эч кандай бир коррупциондук иштерди көрбөдүм. Кудай буйруса, будан кийин аны көрбөй эле коеюн. Жана айттыңыз, кадр маселеси боюнча сүйлөшүп кеттик. Бирок ал жерде проектировщик дедиңиз, башка дедиңиз, бул негизи мамлекеттик структурага карабаган немелер да, бирок мамлекеттик структурада, мамлекеттин резервинде компетенттүү кадрлар дейбизби, негизи кадр тартыштыгы барбы азыркы күндө? Албетте. Кадр тартыштуулугу бүгүнкү күндө өтө чоң маселе. Ошон үчүн кандай иштер алынып барылып атат? Ал үчүн жумасына же бир айда 2 жолу ушундай конкурстар объявление берилет. Ушундай адистерди алабыз ушул ишканага деп. В основном бизге ММД деп коет, ДМС, шаардын ДМС. Ошол ишканага проектчик,
главный специалист деген көп штаттары бошто. Ошолорго кадр жетишсиз. Ошолорго тапшырасың, эми бүгүнкү күндө билесиңер, албетте тест түрүндө Баткенге барып, тесттен өтүп, өзүгө ылайыктуу балды алып келсе, андан кийин ишке кирет да. Ошол тесттен көбү өтө албай жыгылып калат да. Ошол себептен биз кадрлы маселеге сусап турабыз. Бул мисалы үчүн азыр айталы, очередте туруп аркага туруп калгандар жок да азыркы күндө. Кадр маселеси запасы жок, өтө көпчү. Демек, кирүүнү каалагандар бар, экзамен тапшырып өтө албай калгандар бар. Балким биз ошол турган адамдардын ичинен запастан өстүрүп алып жетиштирип алсак жакшы болобу? Мисалы үчүн айтайын дегеним, биз издеген, биздин койгон критерийдеги адамдар балким чет мамлекетте дагы да жакшы айлык алган үчүн же башка бир шаарларда жакшы айлык алган үчүн балким бизге келбейт да. Ошон үчүн биз кандайдыр же алардын айлык акысынан маселе болгон үчүн көпчүлүгү келбейт, алардын айлык акысын көтөрүшүбүз керекпи, же болбосо колубузда бар кадрды кайра жетиштиришибиз керекпи? Ушул именно тартканда, кадр маселесин тартууда кандайдыр бир жаңыча сунуштар барбы? Мисалы үчүн объявленияны берип койдук, аларды күтүп отура беребизби, же кандайдыр бир шарттарын жакшыртуу жолдору? Өзү негизи бул мыйзамда жазылган, албетте биринчиден ошол тесттен өтүп келиш керек. Анан контракт менен кандай болот экенин анын точносын билбейм. Бирок бүгүнкү күндө ушу мэрия тарабы болобу, кайсы шаарыбыздын муниципалдык ишканасы болбосун, алар өзү кадровый резервтерден карап, жолдорун табып, ишке алып, убактынча болсо дагы ишке алып, ошол тесттен өтүп келге чейин иштери жүргүзүшүп атат. Бирок айтар элем, ушул убакыттан пайдаланып, мен ушу жаштарга, мисалы үчүн ар бир жаш келечектеги өзүнүн планын коет да. Мен мындай ишке кирем, же мындай чоң ишке кирем, же бизнесмен болом, же мамлекетке кызмат кылып берем деген. Ошолорго мисалы айтып кетер элем, практикада, мисалы үчүн практиканттар көп келет да мэриягачы. Ошол жерде мисалы үчүн 10 бала практикага келсе, ошонун 10 баланын экөөсү ошол максатын кармап алып кетет да. Бүгүнкү күндө ошол мэрияда иштеп аткан практикага келип, дальше иштеп кеткен жигиттер бар да. Мен көрүп турам да. Калган 8 эмне кылат деген суроо да. Аракеттениш керек да. Мисалы үчүн калган 8 мисалы үчүн окуусун бүтү, дипломун алды, же Россияга, же Европага, башка жака сапар тартат да. Аны максатты ушу өзүбүздүн шаарыбызга, өзүбүздүн мамлекетибизге койсок деген бир чоң сунушту айтып кетет элем да, урматтуу жаштаргачы. Себеби бул өздөрү бир биздин да убакыт келет, чарчайбыз дегендей өмүрүбүз бар. Алар ушундук азыр аракеттенип бир патриоттук дух болуп, кичине элге кызмат кылып коюш керек, күч бар да. Ошону патриоттук сезимдерин жандырып, бир алдыга максатын коюп, айлыгына карабаш керек да. Бүгүнкү күндө барды келип айлыкка, финансыга такалат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыларыбыздан кече курултайда айтып кетти. Мугалимдердин айлыгын көтөрүп, врачтардын, жана ошондой эле муниципалдык ишканалардын, топ-моптор деп коет, технический жумушчулардын дагы айлыктарын көтөрүп берип атат. Бул шарт түзүп берип атат мамлекет. Ошого бир айлыгына карабай, Кудай буйрса, бул айлыктар дагы кошулат деген чоң үмүттөбүз. Аракеттенели, жаштар ошо шаарыбызды, мамлекетибизди өнүктүргөнгө. Бир аз депутаттар жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы шаарыбыздагы жалпы 31 депутат барбы? 31 депутат, бул жерде ачык суроо, мүмкүн болсо ачык жооп берсеңиз жакшы болот. 31 депутаттын баарынын пайдасы тийип атабы? Арада мисалы үчүн чындап эле жөн адам санын көбөйтүп жүргөн депутаттар барбы? Же бардык 31 депутат идеально бардык өз ордундабы? Эми мен кесиптештерим боюнча маселе болуп атат. Бул кесиптештерим бардыгы 31 депутат ушул шаарыбыздын 31 аймагынан келди. Кварталынан деп коелу.
ар бир депутат ошол өзүнүн кварталыны жакшыртсам, ошо шаарыбызды өнүктүрсөм деген максатта бардыгы. Анан жөн эле мындай келип эле для галочки деген нерсе жок ал жерде. Ал жерде дагы мыйзам бар. Ал жерде дагы элге бере турган отчету бар. Эртең эле 5 жыл өтөт да. 5 жыл өткөндөн кийин кайра депутат болом деп барса, эл суроо берет да, сен эмне иш кылдыңар, кандай кылдыңар. Ошого мен ойлойм бардык депутаттарыбыз эле аракетте шаарыбыз өнүксүн, элдин муктаждыгы азайсын деген бир маселе менен жүрүшөт. Депутаттарга айлык барбы? Депутаттарга же бир мындай сотсуз бир жеңилдиктер, же депутаттарга мамлекет тарабынан эмне берилип атат? Өтө оорчундуу суроо болду. Бул суроону биз кечээ күзүндө жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо дагы эл ошентип суроо берет да, силерде айлык барбы деп да. Айлык жок десек, анда эмнеге талашып жүрөсүңөр дейт да. Биз болбосок ким деп мен башында айттым да. Биз болбосок ким? Айлык жок биринчиден депутатта. Эч кандай соц тармак, социалдык, экономикалык жактан эч кандай жеңилдиктер жок. Бул жерде эл үчүн кызмат кылып берүүдө. Шаарыбыздын бир проблемасыны чечип, ошого бир салым кошойлу деген эле бир максатта да. Эми мындай дагы бир суроо. Жанагы элдин бергени эле суроосу да, кайра эле. Мисалы үчүн айлык жок болсо, соц жардамдар жок болсо, ошончо эл талашып барып атканынын себеби бир гана элге кызмат, жана эми жараткан ыраазычылык үчүн эле болуп атабы ошол? Ошончо кишинин талашы. Мисалы үчүн эгерде чындап эле максат элге кызмат кылуу болсо, балким депутат болбой деле элге кызмат кыла берсе болобу? Эмнеге именно мандатты алып туруп анан ошентип талашып кызмат кылыш керек? Эми ал суроого мен жалпы депутаттарга жооп бере албайм. Мен өзүм үчүн жооп бере алам. Болот, депутат болбой деле кылсаң болот. Бирок бул жерде аткаруу бийлиги бар. Аткаруу бийлиги менен көп иш-чаралар, шаардын көп иш-чаралары аткарса болот да. Эми бул кандай десем, мен бир бизнесмен эмесмин. Бизнесмен болуп же бир көчөгө жардам кылып, мындай болой, мына көчөнү оңдойлу деп баана кылсаң эми башка. Мен мугалиммин. Өзүм айлыгым, өзүм үй бүлөмө жетишет дегендей. Анан калган энергиямды ушу шаардын бийлиги менен, аткаруу бийлиги менен иштешип, ушу шаарыбызды өнүктүрөлү деген бир чоң максат да. Анан бул жерде негизи шаарыбыздын бюджетини туура багытка, элдин эң көйгөйлүү иштерине бөлүп берүү максатында барганмын. Ушул негизинен ушул шаарыбызга кызмат кылуу. Ол шаардык бюджет боюнча, шаардык бюджеттин элге толук ачык айкын жүргүзүлүшү боюнча негизи сиздин тараптарысызбы? Шаардык бюджет толук элге ачык айкын көргөзүлсө, эл билсе, бюджет каяка келип атат, кантип келип атат, каяка кетип атат. Муну эл ачык айкын билиш керекпи же жашыруун дагы болуш керек? Жок, аны албетте мүмкүндө жашыра турган эч иш жок. Мисалы 2026-жылды алайлы. Эртең мэрия бардык ишканаларды чогултуп өздөрү 26-га иш пландарын киргизет. Айыл өкмөт алып келет өзүнүн иш планын. Ал жерде канча штаты болот, кайсы жумуштарды аткарат, анын суммасы менен такташып, салык инспекциясы өзүнүн 2026-жылга ушунча бюджет алып келип беребиз деп, алар өзүнүн цифрасын берет. Ошондой эле ДМС мен ушул шаарыбызда муниципалдык ижарага берилген жерлерден ушунча акча чогултам деп жалпысынан ушундай отурум кылышып алып келишет дагы. Ушул шаардык
кеңешке түшүрөт. Шаардык кеңеште талкууланып, эми ал жерде баардык иш пландарды карап, кайсы жер өтө бүгүнкү күндө муктаж, ремонтунабы же асфальтынабы, кандай иштер болбосун ошону карап шаардык кеңеш бекитип берет да. Азыр ушул сиз айткан нерсенин мен элге чагылдырылыш жагын айтып атам да, ушул нерсени эл билиш үчүн кандай кылып элге эме кылсак болот? Эл мисалы үчүн кайсы бюджеттин каяктан келип каяка коротулушуну, мисалы үчүн сыртка чыгып туруп 2025-тин бюджети канча десең көпчүлүк эл билбейт. Анан кайсы эмеге канчасы коротулду дегендерди элдин такыр кабары жок да. Ушуну элге кантип, кайсы платформа менен же кандай бир шартта толук элге ачык айкын көрсөтүп берсек болот? Ал жөнүндө мен өзүм соц тармагым бар, ал жакта атайын мен ошол боюнча иштерди алып баратам. Бүгүнкү күндө кайсы иш чаралар болду, кайсы иш чаралар болуп жатат, аларды видео түрүндө өзү кайрылып көрсөтүп кетем, канча акча бөлүндү. Негизи быйылкы жылы иштер көп болду, мен өзүм да успеть этпей атам да. Убакыт болуп мен өзү ар бир жерге, ар бир болгон ишке барып туруп көрсөтүп берейин деп атам. Эми убакыт тарлыгына байланыштуу көп жерлерге бара албайтам. Аны биз макул биз ошо мэрия менен, кеңеш менен бир сүйлөшүп, андагы бир соц тармактарга, мэриянын өзүнүн сайты бар, Инстаграмда, Фейсбуктарда, ошол жактарга жүктөп тургула деп бир сунуш берели. Кантип, каяктан кайсы иштер болот деген максаттачы. Эл дагы туруп өзү маалымат болуш керек. Айттым го, бүгүнкү күндө элден суроо талап бар. Кандай суроо талап? Жеке суроо талап да. Менин мына участкамда проблема. Менин участкамдын жарымы жок. Өзүнүн проблемасы да. Жеке инсандын проблемасы менен барышат да мэрияга. Мындай бир биз көчөбүздү оңдойлу, биз көчөбүзгө жардам бергиле, биз мындай кылайлы, биз мына жагынын лотогун коюп берели, силер асфальтын басып бергиле, же биз чырактарын коелу, силер суу киргизип бергиле деген бир сунуштар жок. Аны наоборот аткаруу бийлиги, шаардын мэриясы, ДМС наоборот деп, мисалы үчүн мен өзүм ушу соц тармактарында жүрөм. Ушул жерде өнүктүрөлү, келиңиздер, ойгонойлу деп ушул основном бизде таг ортодо жайгашкан биринчи микрорайонду ойготуш керек болуп атат да. Ушул себеби ал жерге мен деле ушул микрорайондо жаштыгымда чоң ойгонмун. Ал маалда эми Союз маалында башка эле, азыр өтө бардакта мындай карасаң. Биз жаштарыбыз ошол бардакта ойноп жүрөт дагы, ошол мээге сиңип калат дагы. Болду, ушун мен бардак боюнча жүрө берет да. Биз ошону иреттеп, эл ошол жердин жашоочулары колдоп, келиңиздер ушу домубузду оңдойлу деп, биз өткөндө өзүм ролумду айтып айттым го, кош каржылоо боюнча. Ошол эл үчүн өтө чоң түрткү да. Пайдаланып алса болот да. Мисалы үчүн 30%-ын чогулт, калган 70%-ны шаардык бюджеттен бөлүп берет. 1 миллион проект болгон болсо 300 миң чогулт, 700 миң мамлекет берет, шаарыбыз берет. Кош каржылоо азыр бекитилдиби? Бекитилди, бүгүнкү күндө токтом бекитилип, жобосу бекитилип, токтом менен 2026-га Кудай буйрса иштей баштайт. Ушуну дагы бир ушу силердин подкастыңардан пайдаланып кайрылып кетет элем, урмат Кызылкаш шаарынын эли. Ушу кош каржылоого проектиңиздерди даярдаңыздар. Кудай буйрса бул эл үчүн бир чоң түрткү болот. Жана бюджетибизге дагы чоң түрткү болот. Калган бир чоң маселелерди бюджеттин эсебинен дагы бүтүргөнгө чоң түрткү болот да. Дагы бир чоң маселелердин бирөөсү шаарыбыздагы парковка маселеси. Эми шаарыбыздагы жашоо бардыгы эле базардын айланасында болуп калды да. Анан ушул базардын айланасындагы парковка маселеси, мисалы үчүн шаардын ортоңку көчөсү, Асаналиева көчөсүнү базардын айланасын экиге бөлдүк. Бунун тыгынды азайтуу максатында экиге бөлдүк. Анан ошол шаардын айланасындагы чоң көчөлөрдүн четиндеги парковкаларды жое алабызбы, негизи жоюу керекпи? Анан ал жердеги тыгын, ал жердеги элге болгон неудобство чоң болуп атат. Анан дагы бир элдин оозунда сөз бар.
ошол жердеги парковкалардын баардыгы депутаттарга карайт. Жана аларды эч ким жок кыла албайт ушул күнгө чейин, же болбосо бир чиновникке карайт деген сөздөр бар. Негизи бул канчалык чындыкка жакын? Жана бул парковкалар негизи туруш керекпи же алып салсак болобу? Өтө жакшы суроо болду. Бул парковкалар бүгүнкү күндө негизи мындай үстүрттөн карасаң, негизинен ушул базардын айланасы эле пробкада постоянно. Базар бар жерде эл бар да. Парковканы акыркы сурооңдон айтып кетейин, депутаттарга, эч кайсы депутаттарга карабайт. Ал конкурс аркылуу берилет. Ал жерде билбейм мен, бүгүнкү күндө бюджет комиссиясында ушу парковка боюнча караганыбызда бир кесиптештеримдин эч кандай фамилиясын көрбөдүм да. Бунун жоюу максаты биз мурдагы созывда дагы бир караган элек. Биз мына Кыргызстандын ылдыйда заправка бар, ошо заправканын алдында азыр дагы остановка кылып коюптур, ал автобус кетүүчү жерлер кылып коюптур. Ошол жерге ноокатты, анан кийин азыр Абшыр ата кафеси бар. Ошол жер нар жагы бош эле мурда. Ошол жерге Бишкек ош стоянкасын ошол жака жылдырайлы деген сунуштар болуп, ал жердин жеке ишкерлери дагы ошол жердин жеке ишкерлери дагы макулдугун берген эле. Негедир ушул система токтоп калды да. Азыр эми пландар болуп атат. Каяка жылдырабыз дейт эле. Мына базардын наркы бетине деги эле өзү негизи место жок болуп атат да. Себеби баары жок. Азыр частный болуп кеткен. Сонда азыр бир эле чечим базарды жылдырыш болуп атабы же мисалы үчүн азыр биз күндөн күнгө эл көбөйүп атат да, машиналар көбөйүп атат, башка болуп атат, биз чоңоюп атабыз. Анан ошого жараша бир решение, чечимдер болуп атабы, иш алынып барылып атабы. Шаар чоңойгон сайын биз эртең мындан дагы чоңоебуз, бирок могул шаарлардын тыгындары мындан дагы көбөйөт да. Ошого конкреттүү бир чечим барбы, решение? Ал боюнча мен маалымат алып анан бир тактап анан толук маалымат берсемби деп ойлойм. Себеби бизде бул базардын атырабындагы пробкалар бүгүнкү күндө жылына киришебиз өзүчө. Жылына ушундай кылайлы дейбиз, болбойт. Анан бир пландаштырып, анын дагы бир тармактарында же өзүңөрдүн подкасттарга дагы бир маалымат беребиз, бул боюнча кандай иш болуп атканын. Мына бул азыр биздин 3-чү округтун өнүп өсүшү үчүн сиздин оюңузча бизде финансовый бир эркиндик алып келе турган, же болбосо бизди чындап эле аймак катары бир көтөрө турган чоң бир долбоор катары көргөн бир проектиңиз кайсы? Жана ал ишке ашып атабы азыркы күндө 3-чү округ боюнча? Кайсыл сфера менен кетсек биз ушул 3-чү округду көтөрүп жакшы жолго барып кетебиз? Чоң долбоор. Эң эле биринчи маселе биз бул 3-чү округ боюнча жер маселеси да бизде. Жер маселеси эми элге азыр бизди Кызылкай шаарында эле бир 8.000-9.000ге жакын участкага очередте турушат да. Ушул көп кабаттуу үйлөрдү мына ГИКке сунуштарды берип, ошолор үйлөрдү салса, биринчи маселебиз ошол. Үй салынган жерде сөзсүз соц объекттер салынат да. Мисалы үчүн бир микрорайон салсаң, ал микрорайонго обязательно бир мектеп, садик, ФАП, бардык соц объекттер салынат да. Соц объекттер салынган жерде уже көп өнүгүүлөр болот. Ошого биринчи маселе ушу ГИК маселесин коет элем. Элге турак жай. Мисалы көп мигранттарыбыз азыр үй алабыз деген максатта иштеп жүрүшөт да. Ошого биринчи маселе кылып туруп ушул ГИК маселесин коет элем. Көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча. ДМСтин кезегинде дагы турган адамдардын саны өтө көп да. Аларга чечүү маселеси шаарыбыздагы бир эле ГИКпи биздин чечим азырынча?
гик, андан кийин биз азыр мэрия тарабы бир жобо иштеп чыгып атат. МИК деп, гик эмес, МИК, муниципальный ипотекалык ишкана кылып. Биз мисалы үчүн шаарыбызда муниципалдык жерлер бар да. Ошол жерлерге өзүбүз эле ушул мэрия тарабынан көп кабаттуу үйлөрдү салайлы деген бир жобо түзүлүп атат. Бул Ошто ушундай ишкана бар экен, өздөрү муниципальный ишканасы. Бүгүнкү күндө толук өздөрү үйлөрдү салып, домдорду салып, ичиндеги ремонту менен бүтүрүп, ичинде даже газовый печкасыны, холодильниктерге чейин алып берип, бүгүнкү күндө кече жакында биз ушу опыт алмашууга барып, ошону көрүп келдик. Ал жерде уже бир 12 этажбы, 16 этаж салыптыр. Уже бүт элек уже квартираларды уже алып коюшкан. Уже ал жерде жакшы ишкана экен, ошону биз дагы ошо бүгүнкү күндө мэрия тарабы жоболор даярдап атат. Шаардык кеңешке түшсө, аны колдой берсек, Кудай буйрса, ушу государственный ипотечный компанияны күтпөй эле биз өзүбүз дагы бир жумуш алып барабыз деген чоң ниеттер бар. Дагы бир суроо. Биз муну бардык чыгарылыштагы эле конокторго беребиз. Бир күн келип эртең менен сиз ойгонуп калсаңыз, мамлекеттин башындасыз, чечүүчү ролдосуз. Эң алгач кайсы сферадан иш алып баштайт элеңиз? Эң Кыргызстан үчүн өнүгө турган, өстүрө турган сфера деп кайсыл проблеманы биринчи чечет элеңиз? Биринчи оозуңа май деп коеюн. Алла Таала кудуреттүү зат. Ар нерсени бир секундда дагы алмаштырып коюшу мүмкүн. Биринчи мен билим тармагына өтө басым коет элем. Бүгүн бизде билим тармагы кадрдыга сусаганыбыздын негизинен эле билинип турат да. Биз мен биринчи ушу билим тармагына коет элем. Окууларды, окуучуларга жакшы шарт түзүп, алардан бир билим тармагы өнүксен дегеле ушу мамлекетибиз жакшы өнүгүүгө барат деп чоң ишеничтемин. Жана Кудай буйрса жакшы болот. Билим тармагына салым коет элем биринчиденчи. Сизге Алишер мырза чоң рахмат. Убакыт бөлүп биздин бүгүнкү чыгарылышка келип бергениңиз үчүн. Буйрса элдер өзүнүн көптөгөн суроолоруна жооп алды деген үмүттөмүн. Бүгүнкү чыгарылыштан биз көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алдык. Буга чейин убакыттан дагы пайдаланып, жана Алишер мырза айткандай, элибизди аткаруу бийлиги менен шаарыбыздын мамлекеттик деңгээл болсун, шаарыбыздын деңгээлинде болсун, мамлекет менен бирге чогуу иш алып барууга жана мамлекетке салым кошууга, мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылып бере алам деген суроону өзгө берип, мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн өз салымын кошууга чакырам. Жана сиздин дагы ишиңизге чоң ийгиликтер болсун, карьералык чоң кадамдарга буйрса чоң жерлерге жетишип, элге ак адал кызмат кылып жүрө бересиз деген ишеничтемин. Үй бүлөңүзгө, жеке өзүңүзгө ден соолук жана ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат силерге дагы. Ушул силер дагы ушул шаарыбыздын өнүгүшүнө, ушул шаарыбыз өнүгүп жаткан эле ушул соцтармактардан көрсөтүп беришиңерге тилектешпиз. Эң негизи шаарыбыз өнүксүн. Силерге дагы ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Бүгүн бизде бир алайкуу ата мекендик өндүрүш, өзүбүздүн таза продукциялар сизге белек берип беришиптир. Ошону сизге аманатын тапшырып коеюн. Үй бүлөңүз менен буйрса. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Спонсорлорго дагы. Чоң рахмат. Сиңерге ийгилик болсун.